Бүгүн 24 февраль 2020 жыл. Мен Асанкулова Бекбүбү Соогонбековнамын. Мен бүгүн интервью берип аткан себебим мен өзүмдүн тайкелерим улуу ата мекендик согушка кетип жарадар болуп, ал жактан дайынсыз болуп, сөөгү ошол жакта калган тайкелерим жөнүндө айтып кетейин дегем. Анткени азыркы учурда алар жөнүндө так маалыматтар жок. Менде болгон материал Сүйүналиев Жапынын эле тайкемде материал болуп атат. Анткени анын алган медалдар, сүрөттөрү бар экен, балдары бар. Андан кийин берки тайкелерим болсо баягы жаш кетип, алардан урпак калбагандан кийин алардын сүрөтү да жок, эч кандай баягы маалымат жок. Анын апамдын эле оозунан угуп, анан ушул тайкелерим жөнүндө айтып койсоң, ушул кийинки урпактарга, азыркы билбей калган бир туугандарга материал болсун дегенден кийин мен ушундай эмеге өзүм ушу маалымат берип, газеталарга чагылдырып коеюн деген ой менен азыр интервью берип атам. 1941 жылы улуу ата мекендик согушта кыргыздар дагы жапжаш кезинде кетишти. Анын арасында менин өзүмдүн таятам жөнүндө айтсам, Чыныбай таятам ал убакта жаш экен, 18 жашы толо элек болгондуктан 18 жаштан ашканбы иши кылып, ал жанагы аскерлердин аскер дивизиясынын аттарын багып, бул жакта азыркы тил менен айтканда тылда эме болгон экен да. Анын атасынын бир тууганы Сүйүналиев Жапы тайкем болсо, 41-жылы согушка кетип, 43-жылы аябай оор жарадар болуп, денесинде 2 осколкасы бар экен, октун осколкасы. Анан ал жактан дагы госпиталда жатканда биринчи даражадагы орден берилген экен, ошону алынбай калыптыр. Өзү айтчу экен, эми ал убакта кантип барып алам деп алынбай калды болушу боюнча баягы сөзсүз эле калганда, анан азыр Чыныбаев Асандын кызы Гүлмира интернет булактардан карап, Москвада мамлекеттик архивде анын ордени сакталып турат экен. Анан ошол орденди алайын деп Чыныбаев Койчубек тайкем барса, анын фамилиясы эме башка фамилия экен деп берип койгон экен, өзүнүн балдары келиш керек деп. Анан азыр балдары дагы азыркы убакта бир чыгына албай атышат го. Ошо эми чыгынып барып алып келишеби же кандай жолдору бар. Эми аны чыгынса, буйруса табылып, архивде экен, барып алып келебиз Кудай кааласа. Анан бул жакта дагы Жамбагыш уулу Жамбагыш уулу Каранын уулу Чыңгыз дагы согушка кетип, дайынсыз жоголгон экен да, анын өлгөнү же тирүү экени жок баягы. Андан кийин дагы Абдрахман уулу Жанкорос деген дагы Украинада талаада согушта, ошол жакта жанында биякта туугандары бар экен. Анан баягы согуш учурунда каза болгондо аны таш менен корумдап көмүп коюп эле анан кетишкен экен. Ошондой оор тагдырлар болгон. Ошон үчүн бул тарыхта кала турган, артында урпактары калбагандыктан бул жакта туугандарга кичине бир маалымат болсун, кийинки урпактары билип жүрсүн деген ниетте биз ушу апамдын оозунан алып интервью берип атам. Анан Керимбеков Гүлчөрө деген дагы апамдын, бул апамдын бир чети тайкеси да болот, бир чети байкеси да болот. Ал Кыргыз Республикасынын художниги болгон, ал көзү өтүп кетти, ал да согушка барып катышып келген, бирок аман эсен келген. Анан мен дагы ушул болгон маалыматтарды кийинки
Мен тайкелерим колумда өстүм, бирок ал тайкелер жапы тайкемди көрдүм, тай атамды да көрүп калдым. Анан бир экибиз бала болдук да, бул жөнүндө тарых жөнүндө немелер жөнүндө көп мен деле баягы оюма албаптырмын, жаш болдум. Анан кийин азыр апамдын суроосу боюнча мен дагы ушу тайкелерим жөнүндө жазсаң боло дегенден кийин мен дагы ушул болгон кышка болсо дагы ушул маалыматтарды жазып коеюн деп аракет кылып атам. Колдон келсе ушул маалыматтарым чыкса экен, өтүп кеткен ата бабаларыбыздын дагы биз унутпай жүрүшүбүз керек. Эртеген ушул ата бабаларыбыздын каны төгүлүп, анан ушул заманга келип жатабыз.